Assalamu alaikum, урматтуу жамаат. Амансыздарбы? Биздин биринчи видеодан кийин бизге 2-3 суроо келип түштү. Ошолорго мен жооп берип коеюн. Андан мурун мен силерден сурана турган нерсе, биздин баракчага катталып койгуңуздар. Анан ал жакта кандай сурооңор болсо кирип көрсөңүздөр, жооп аласыңар. Если жооп жок болсо, WhatsApp номерибиз турат. Ошого байланышсаңар, мен силерге жооп берем буюрса. Биринчиси адрес каякта? Биздин адрес Ош облусунда Кара Суу базары бар. Баракчабызга кирсеңер, ошол жакта видео отчет кылып койдук адрес боюнча. Экинчиси, оптумбу, штучный жокпу? Оптум, бирок штучный бар. Канча штук болсо деле сата беребиз. Биздин максат биринчи клиенттин көңүлүн алуу. Экинчиси элге арзан жеткирүү. Үчүнчүсү сапаттуу нерсе сатуу. Мисал үчүн, ошол дөңгөлөк мына силерге штук эмес, ошо дөңгөлөк керек болуп атат. Бизде сатууда жок, бирок биз ошону деле чыгарып сатууга аракет кылабыз. Анан силер мисал үчүн ошону алам десеңер, сизге туура келбей калса, буну эмес, сиз муну алыңыз, сизге ошол туура келет деп биз советибизди беребиз. Анан кийинкиси, биз Оштобуз, же болбосо Баткен, Бишкектебиз, бара албайбыз, кантип алабыз десеңер, бизде ошол Кара Сууда 7 дуанга машиналар бар. Биз силерге болушунча арзан жеткиришке аракет кылабыз. Если машина болбой калса, биз силерге экспресс менен жөнөтөбүз. Бүгүн силерге ошол роликтерди обзорун кылып коеюн. Бул жак заготовка кыла турган жер. Товарды көңүл бурбайсыздар. Бардак экен. Булар оз, чоң, кичине. Бунун кичинелери дагы бар. Азыр көрсөтөм. Бул жакта подшипниктер. Анан ролик. Мына резина. Чисте резина эмес. Ар кандай. Мына турецкий фасон дейлет. Мыналар мына резина. Булар кафелдерге өтө жакшы айтат. Мыналар кафелдерге болбой калат. Биринчи звук берет, экинчиси сындырып коюшу мүмкүн. Мыналар звук бербейт, и кафел деле сынбайт. Дагы бул жакта мындай роликтер бар. Бул чоң болот. Анан дагы бир нерсе, мына оптумщиктер билет, кайсынын кандай экенин. Мен ошо билбегендер үчүн айтып атам. Буларда подшипник болбойт. Бул озу жүрөт. Оор нерселерге болбойт. Мыналарда подшипник болот. Бул ар кандай да. Мисал үчүн каучук бар, подшипник менен. Резина бар, подшипник менен. Без резина, мына резина, бирок подшипниги жок. Булар оор жүктөргө болбойт. Жеңил жүктөргө жакшы вариант. Анан бизде мындай рохликтерге бар. Баягы каралар бар го, механический, ручной. Ошолорго дөңгөлөк подшипник салат. Всё. Мына чоңу. Булар тоннага чейин көтөрө берет. Бул жакта подшипник менен мына кичине оригинал резина. Мынанысы ошону простой варианты, без подшипник. Еще бул мына заколопка менен одноразовый деген да бул. Мунусу болткеке менен многоразовый дейлет. Бул подшипникин алмаштырып кайра иштетсеңиз деле болот. Мунун жакшы варианты мына. Мыналар строительныйлерге кетет. Баягы лай тартканга, кыскасы эмне көтөрсө болот. Ручной толка. Мына ошонун кичинелери. Кээ бирлерге бирдекелер жасаганга ой келип калса, мына любой нерсеси бар кичинелер. Анан мына бун деле варата ошондой озун жумушу бар. Мына деле варатанын дөңгөлөгү. Мынанысы бул профиль.
профилге коюп туруп жүрөт. Мунун 3 түрү бар. Мындай угол коет, мындай. Уголник. Трубаныкы бар анан кийинкиси. Мына ошону чугун вариант. Дагы мынаны эле иштеткендер болот. Чоң заводдорго өтө жакшы болот. Мына полный каучук булар. Тормоз, без тормоз. Мынабы арзан, качественный вариант. Каучук, бирок пачымниги бар. Жакшы. Мынабы самый дешевлий, бирок мебель, жөнөкөй жеңил нерселерге өтө сонун болот. Мынабы леса бар го. Либо адам стройка кылат азыр күндө. Ошо 2-3 этажга болуп кетсе, ошонун астына салат да, бир адам өзү иштей берет. Досуна келип кармашып кой дебейт. Бул жакта мебелдердик. Анан чемодан бар го, ошолорду түшөт. Мына остор. Мына узун. Мынаны кыскасы бар, бир дөңгөлөктө. Мындай 204 ар кандай бар. Мына чугун ролик деп коет. Бирок жакшы, резина, чугун, пачымник. Эми өзүңөрдү килограмм ошону айтсаңар, жол кандай, биз ошого карап тандап беребиз буюрса. Мына баягы тилашки прицеп бар го, прицеп. Ошолорго айтат. Дагы эмнени көрсөтөйүн. Мына калып кетиптир. Мынабы баягы станок иштеткендерге вал, пачымник менен. Вал ортодон өткөрөт да, иштете берет. Бул жакта пачымниктер ар кандай. Мынабы деле өтө жакшы нерсе. Мына ролик, без ролик бар. Резина. Кафель сынбайт. Ошондой. Биздин телефон номер бар. Дайрект айырмасы жок, каяка жазсаңыз деле жооп беребиз. Бизге чалгыла.